Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, Халва шоу өз ишин баштады. Аны эмесе бүгүнкү эфирибиз кызуу болоруна сиздерге 100% кепилдик бере кетели. Анткени эң шаңдуу шайыр инсандар келип отурганын эсиңиздерге салып өтөйүн. Бул сааттарда мен Айпер Адамкулова кызматта болом. Ал эми биздин конокторду дароо тааныштырып өтөйүн. Менин сол жагымда тамада Жылдызбек Султанкулов. Кол чаап коюңуздар. Катыраак кол чабабыз. Умар, эмне болду сизге? Көрө албайт. Жылдызбек мырза, эмне жаңылык сизде? Жаңылык Норус майрам келди, жаз келди, жердин бети гүлгө толуп дегендей, жер жайнап, чөп чыгып, желин айырып, сүт чыгып, жазды күтүп атабыз, Кудай буйруса. Негизи тойлордо баягы кыш мезгилинде азайып калчу эмес беле? Азыр тойлор болуп эле атат, Тойлор болуп атат. Кыш күздө эле. Илгери мурун айтчу эле тойлор болот күзүндө мал семиргенде депчи. Азыр күзгө дагы карабай, жазга дагы карабай, кышка дагы карабай, жайга дагы карабай, майга дагы карабай, мартка дагы карабай, шартка дагы карабай. Керек болсо коронавируска карабай той болот. Мына ушундай тамаша көй Жылдызбек Султанкуловго кол чаап коюңуздар. Жылдызбек мырза менен бүгүн бир командада боло турчу. Бизде дагы бир супсулуу айым келди. Актриса Зульфия Бейшенова. Кол чаап коюңуздар. Шаңдыраак кол чаап. Зульфия, сонун көйнөк кийип келиптирсиз. Жазды чакырганбы? Чакырып, мындай күн ачылса экен деген сыяктуу. Сизде эмне жаңылык? Бизде жаңылык азыр сынган кылыч барыңыздар эле окусаңыздар керек. Төлөгөн Касымбековдун Нүзүп аталык деген ортосунда бар го, Нүзүп менен Шералхан, ошону инсцировка кылып спектакль коюп жакында чыгардык. Азыр эфирден дагы айтып кетейин, 12 апрелде дагы Кудай буйруса Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында болот. Ошого келиңиздер. Биздин жаңылыгыбыз ошол. Анда Жылдызбек мырза, Зульфия, сиздердин командаңыздардын аты болуш керек. Кандай атайсыздар? Шаңдуу деп коелу, Жаңды, шаңды. Жаңы чөп чыгып, жер жаңырып атпайбы? Анан ошого карата шаңдуураак бололу деп шаңды кылып коелу. Шаңдуу, жандуу командасы. Шаңдуу, жандуу? Шаңдуу. Шаңдуулар командасы дейгенде. Анда шаңдуулар командасына кол чаап коюңуздар. Бүгүн шаңдууларга каршылаш чыга турган дагы бир команда бар. Азырынча аты белгисиз. Өздөрү менен таанышып өтөлү. Умар Медетбеков бизде конокто. Кол чаап коюңуздар. Саламатсыздарбы, телекөрүүчүлөр. Умарга Жылдызбек байке да кол чаппай деп байкап атасыздар. Биздин конкуренттер ушул көрсөтүүдө жеңилип калса, мен кубанычта. Жеңип калса? Жеңилсе кубанычта болот экен. Кубанычта болом да. Жаштар жеңерсин. Умар, негизи жеңем деген ой болот абы сизде? Жеңем деген ой болот атат, буйрса. Кайсы жеңең боюнчабы же жеңең боюнчабы? Бардык жактан алдыда болоюн деп атам буйрса. Акыркы жаңылыгыңыз кандай? Акыркы жаңылык буйрса бир бизнес менен алектенип көрөйүн деп атам. Жигитке 70 өнөр аздык дейт. Чыгармачыл жаттан бизнеске өтөйүн деп атам. Буйрса. Жакшы ийгиликтүү болсун дейли, кол чаап коелу анда Умарга. Умар менен биргеликте бир команда боло турчу. Бизде супсулуу айым Ханыкей Туратбекова. Кол чаап коюңуздар. Ханыкей, кош келиңиз. Сизде кандай жаңылыктар болуп жатат? Бизде деле ошондой тармакта, бизнес тармакта баардыгы жакшы, ордунда. Бир аз кичине доллар өйдөлдөй болгондуктан туруктуу болбой атат. Ошол бир аз кичине тынчса. Сиздерге мындай өйдө болгону жагып атабы же ылдыйлаган жагып атабы? Бизге такыр эч нерсеси жакпай атат. Негизи эле адамга эч нерсе жакпайт экен. Өйдө болгондо, ылдый болгондо шыгылса, ортодо жүрөбүз. Жакшы, анда Каныкей, Умар, сиздердин командаңыздарында аты болуш керек. Шаңдуулар болду, бул жак. Биздики шайыр болсун. Дайым шайыр жүргөн. Бизнесмендер деп эле койсоң. Анда бизде шайырлар деп коелу. Жаңы шайыр деп коелу. Шайырлар, Анда шайырлар командасына кол чаап коелу келиңиздер.
Урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүн өзгөчө адамдар келиптир. Командалардын атын эле байкалтырат. Шайырлар жана шаңдуулар командалары келди. Алдыда эми кандай болот оюнда барыбыз байкайлы. Биринчи оюнубузду баштайбыз. Тамга жегич деп аталат. Урматтуу катышуучулар, тамга жегич оюну сиздерге суроолор берилет. Суроолорго батыраак жооп беришиңиздер керек. Болгону бир тамгадан баштап гана. Кайсы командадан баштайлы? Жаштардан. Жок, бияктан баштайлы. Улуудан баштайлы. Анда шаңдуулар командасынан баштай берели. Сиздерден ким ойнойт анда? Кыстын кырчачулу. Анда кыздардан бизден Зульфия Усулу. Негизи эркек биринчи жол ачып бериш керек го дейм, э? Жол ачканда жолго чыгып кыздар. Анда кандай кыласыздар? Баштай берсиз. Анда Зульфия баштай берет. Мейли, мен баштай берейин. Анда Байкем уруксат берип атпайбы? Сизге М тамгасы берилет. Бардык суроого М тамгадан баштап жооп бересиз. Убакыт берилет. Ким кайсы команда көбүрөөк суроого жооп бергичкен болсо, ошол командага упай беребиз. Даярсызбы? Даяр элем. Анда баштадык. Биринчи суроо. Япониянын президентинин подвалында эмне бар? Мышык. Акчаны ким уурдаган? Маша. Кыздарга эң жакшы белек? Мышык. Мишка. Самолет канча сом турат? Миллион. Сиздин сүйүктүү актриса? Маша Распутина. Бакытты кайдан тапса болот? Мекеден. Бекборбиевдин жакшы көргөн тамагы? Май. Бала кезиңиздеги жакшы көргөн оюнчук? Мамалак. Коррупцияны ким жеңет? Маймылдар жегет. Чымындар эмне жейт? Чымындар мед жешет. Жолдошун кантип эркелетсе болот? Мышыгым болмойт. Маршруткада эмне кылбаш керек? Мышылдабаш керек. Сиз каякта уктайсыз? Музейде. Чач жасалганыңыздын аталышы? Мишуда. Крокодил неге жашыл десем, убакыт бүттү, ошону менен кочоп коюңуздар. Жакшы жооп берилди. Ал эми азыр ушул эле оюнду бизде Шайырлар командасы ойнойт. Сиздерден ким ойнойт? Сиз? Биз Умар ойнойсуз, эркек норду болуш керек. Анда медет, Умар сизге суроолор кетти, убакыт берилет, сизге дагы Н тамгасы берилсин. Биринчи жолугушууда эмне кыласыз? Нан бергем. Машинаны эмнеге алмаштырса болот? Ниссанга. Элдер бутуна эмне кийишет? Носки. Биткоинди каяктан сатып алса болот? Народныйдар. Мырзага эмне даярдаш керек? Нан даярдаш керек. Депутаттар каяка барат? Депутаттар нарынга. Эмнеден коркосуз? Мудан. Наташадан корком. Туулган күнгө кимди чакырасыз? Нургүлдү чакырам. Кредитти каяктан алса болот? Назирадан. Ашыкча салмактан кантип арылса болот? Нурбектен. Вьетнам ашканасында эмне даамдуу? Нан. Айлыкты эмнеге коротуш керек? Наташага. Динозаврлар эмне менен тамактанышат? Нан менен. Нанды кечке айтып атасыз, башкача айтыңыз. Динозаврлар эмне менен тамактанышат? Нанды айтып берем. 3 жолу нанды айтты да. 5 жолу. Нитро менен. Убакыт бүттү. Ошону менен урматтуу телекөрүүчүлөр, Шайырлар командасына кол чабуулар болсун. Бул тамга жегич оюнунда бизде биринчилерден болуп Шаңдуулар командасы ойногон. Алар 14 суроого жооп берип жетишти. Кол чабуулар. Ал эми экинчилерден болуп ойногон Шайырлар командасы 13 суроого жооп берип жетишти. Тамга жегич оюнунда азыр Шаңдуулар командасына 1 упай кетти. 1-0 эсебинде. Зульфия, сизге эң мындай ойлондуруучу суроо кайсы болду? Мага жанагы
эмне деп айттым, аягында айттым го. Чачыңыз эмне? Кайсы прическа? Кайсы прическа дегенде Мишура деп айттым го. Ошол ойлонууга бир аз убакыт кетти, э? Жок, андан мурункусундагы эсимде болбой калды. Ортодон такалып калдым го. Маршруткада эмне кылбаш керек? Ошол суроодон бир аз. Умар, сизгечи? Бизге жанагы нитро деп айттым го, ошол бир аз оор болуп калды. Нан деп жооп берип Нан деп жооп бердим. Көп жерден нан деп жооп бердим. Мага даяр болуш керек экен. Нанды жакшы көргөндөр деле кечке нан дей бересиз. Нанды жана мантында нан менен жейм да. Ошол үчүн нан көбүрөөк сиңип калыптыр да. Жакшы оюн болду. Анда эмесе биз кийинки оюнубузга дароо өтө берели. Ал сен кайдасың деп аталат. Анда кимибиз каякта болду экен азырынча эч ким билбейт. Кеттик алдыга. Алло, сен кайдасың? Оюнун баштайбыз. Азыр бизде Шайырлар командасы ойнойт. Умар, улам сиз телефонду кармап алсаңыздар туура болот. Алло, сен кайдасың деп сурап туруңуз. Сиз болсо мен бул жердемин деген сыяктуу канекей айтып турушуңуз керек. Мисалы экранга ар кайсы жерлер чыгат. Ошол жерлерди көрүп, Умарга түшүндүрүп беришиңиз керек. Кайсы жерде экениңизди, э? Анда телефонуңуздарды алып алыңыздар дагы алло сен кайдасың деп Умар улам сурап турасыз. Мен да алып алайын, э? Буга да убакыт берилет, ошондуктан батыраак тапканга аракет кылыңыздар жана эгерде такыр эле айта албай калсаңыздар, кийинкисиде өтсөңөр болот, э? Анда убакыт кетти, биринчи жер. Алло, сен кайдасың? Айтып бере берсеңиз болот сөз менен. Эркек болобу, же кыз болобу? Эркек болобу? Эркек болобу, же кыз болобу? Кыз бала болобу? Эркек. Ошондо. Жок, кайсы жер ошол жер? Үчүн. Сөз менен айтып бериңиз, сөз менен, канекей. Жок, сөз менен. Кантип, ошондо бир үйдө только орусчасы. Кыз болобу, же эркек болобу, уул болобу деп күтөбүз үйдө, бирок ошонун орусчасы. Эме, роддом. Кийинкиси? Ошол жерден билим алабыз. Университет. Жок, анан ошонун орусчасы эле айтсам болот да. Кыргызчасы Жок. болбойбу, э? Анда 1-сентябрь күнү барабыз ошол жака. Кыргызчасы. Кыргызчасы 1-сентябрда мектеп. Анан английскийди билбей калганда, арабскийди үйрөнгүбүз келгенде ошого жазылабыз. Жанагы кандай эле? Айлыкка жазылабыз. Окутат го, 1 ай окутат, 2 ай окутат. Ошол жер эмне деп аталат? Аталышы. Аталышы кандай эле? Баш тамгасын деле айтып койсо. Жок. Офис. Жок. Ошого жакыныраак жазылабыз да, орус тилине үйрөнөбүз, англис тилин үйрөнөбүз. Эме, котормочу. Убакыт бүттү. Мына ошентип Шайырлар командасы аракет кылышып, 2 жерди туура таба алышты. Азырынча ал эми Шаңдуулар командасы канча жерди табат болду экен, байкайлы. Анда биз уланта берели. Азыр Шаңдуулар командасы келди. Жылысбек мырза айтып береткенсиз, Зульфия табат. Сиздер да алло мен кайдамын деп сурап туруңуз, Зульфия, телефонуңуздарды алып алсаңыздар. Убакыт кетти, биринчи жер. Алло, мен каяктамын? Сен элдер тосот го? Маршрутка, остановка. Сураңыз? Мен каяктамын? Сен Норус болду, Норус. Ат жабыш. Камчы. Ипподром. Ой. Мен каяктамын? Түшүп калдың. Шакек. Жок, решетка. Эми түрмө. Жок. Милиция. Мен каяктамын? Жөтөлгөндү алабыз го, дарыларды. Тамак орундарысы. Ошо каяктан? Аптека. Магазин деп айтканга болбойт, э? Любой жерде бар го? Бүт товар бар. Торговый центр. Дагы бир вариант. Магазин народный. Жок. Любой товар бар. Любой.
Центрда бар. Дальше кийинкисин айтырыңыз, кийинкисин. Да мен кактамын. Сен кыйналып атасың бир жерде. Бала эмгиси мен кактамын. Сен айтып салбайсызбы? Кийинкиси мен кактамын. Сен лестницалар бар. Эмеден күтөбүз сырттан күтөбүз. Подъезд. Жок, туура эмес болуп калды. Муну жашыра бериңиз. Кийинкиси. Убакыт бүтүп калды. Сиз подъезд деп окуп окшойт, поезд болчу. Ошентсе дагы Шаңдуулар командасы 5 жерди туура таап алышты. Азамат, сиздер кол чабуулар. Силер эч таптыңарбы? Жок, сиздер. Биз. Ошентип бул оюнда дагы Алло сен кайдасың оюнунда дагы биз Шаңдуулар командасына дагы бир упай бердик. Кол чаап коелу, Шайырлар командасы кандай? Манай жакшы, манай сонун. Аябай сон. Уланталуу. Анда кийинки оюнубуз бул жарнама базары деп аталат. Баарыбыз базарга барып келели. Жарнама базары оюнуна кезек келип жетти. Бул жерде сиздерге берилүүчү мына ушундай буюмдар бар. Келиңиздер, муну сиздерге берейин. Сиздерге муну берейин. Мына ушул буюмдарды жарнама кылышыңыздар керек. Сөзсүз эле ушундай бир комуз же эмне деп коебуз муну? Чопочор. Мына ушуларды эмес, башкача ат деле койсоңор болот, же ырдап бересиңерби, кыскасы өзүңөрдүн фантазияңарга жараша болот. Сиздерге даярданууга 3 мүнөт убакыт беребиз. Даярданып, жазып же эмне кылсаңыздар дагы өзүңүздөргө жараша болсун. Анда даярданууга убакыт кетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жарнама базары оюнуна кезек келип жетти. Азыр болсо бизде Шаңдуулар командасы даяр. Жогоруда Шайырлардан баштаганбыз. Шаңдуулар, анда сиздерде кезек. Чопочор. Чопочорду чолпон алды да, чорулдатып чоор тарта баштады. Чопочор менен далай жерге барганбыз. Жакшы бир чопо алганбыз. Чоподон жасап ээрикпей оюсун дагы салганбыз. Оюсу дагы жөн эмес, кызыл көк кылып салганбыз. Чопочор үчүн биз чоң алайга барганбыз. Чогулуп жасап калганбыз чопочорду. Чопочорду сынатып, эл артисти Нурлан Нышановго барганбыз. Чопочор чертип таң атпай, булбулдай сайрап ырдайбыз. Бул жашоо өзү керемет. Кыргыздын мыкты аспабы. Ай бала келди. Ушундай мыкты аспапты Зульфия менен Жылдызбек болушунча мактады. Чопочорду алгандагы арманда, албаганда арманда, калбагыла жалганда. Бул чопочор жөнөкөй жасалбайт. Муну черткен дагы арманда, чертпеген дагы арманда. Эрте менен таң атпай күн чыгат, булбулдай болгон үн чыгат. Чопочорду черткенде булбулдан дагы укмуш үн чыгат. Ошон үчүн чопочорду алыңыздар. Алыңыздар. Аз калды. Жетишпей калбаңыздар. Чопочор деген чопочор. Басы канча басы? Басы? Эме доллар көтөрүлөт, $50 доллар. Басы ар бир көрүүчүлөр үчүн өзүнүн каалаган баасында келип алып кете алат да. Жаңы алып чыгарып атканыңыз үчүн. Жаңы жасап, колдого жасадык. Алайдын топурагынан, Чолпон атанын кумунан, Жумгалдын шагылынан ушундан аралаштырып, кол эмгек менен укмуштай жасаганбыз. Муну жасаганга өзү эле 6 ай убакыт кетет. 6 ай эмгек кылдык. Ошон үчүн чопочорду алыңыздар, чөнтөгүңүзгө салыңыздар, аман эсен барыңыздар. Эрте менен эрте туруп, маанайыңыздарды көтөрүп, чопочор чертип калыңыздар. Шаңдуулар командасында. Мындай жакшы черте албай атам, өзүм аябай жакшы чертчүмүн. Сен чертчи. Мен чертпей эле коеюн эме. Сиз акыркы учурда биз жанагы коронавирус деп калбадыкпы? Анан кичине эме санитардык эмес. Гигиенанычы. Анан кийинкисинде
өзүм чертип берем. Негизи мен деле жакшы чертем. Бул чоколчорду жасап дүйнөнү дүңгүрөтүп бүт дүйнөнү кыдырып келген кыргыз эл артисти Нурлан Нышанов жасайт. Нурлан Нышанов чертет. Ошондон кем калбай биз дагы жасаганбыз. Нурлан Байкеден үйрөнүп. Жакшы, койчолор Шаңдуулар командасына мына ушундай жарнама болуп өттү. Ал эми азыр Шайырлар командасына кезек берели сиздерде. Силер эмне бизге кол чаппайсыңар? Баштан эле Колдор бошобойт атат. колдорубуз бошобойт. Биз өзгөчө ардактуу көрүүчүлөр, биз сиздерге өзгөчө жарнаманы айталып атабыз. Көргөн көздү кубанткан, уккан кулакты жыгаткан мына ушундай өзгөчө комуз кыргызымдын аспабы аукционго чыгарабыз. Акцияга коюп атабыз. Азыркы заманбап тил менен биткоин, тифкоин ошого окшогондор менен алсаңыздар болот электрондук. Же болбосо бизге жакшылап кол чапсаңыздар, мына ушул комузду сиздерге бекерли беребиз. Андан тышкары кудаларга балуу белек кылып бирди алсаңыз, 2-ни 3-тү кошуп беребиз. Бул өзгөчө аспап. Сиз дагы айта кетсеңиз, баса белгилеп, бул кандай кылып ким колдонсо болот? Буну белек эле эмес, биздин улуттук аспап болгондуктан бул алтынга алмашылгыс, акчага сатылгыс нерсе. Бул белек эле берилчү нерсе да, бирок ырымдап жарнама болгондуктан биз бирөөсүн сатып, экөөсүн белекке беребиз. Эгерде ушул комуз талам десеңиздер, 706 88 89 17 телефон номерине чалсаңыздар болот. Инстаграмда баракча Умар Медетбеков. Биз сиздерге жеткирип берүүгө дагы даярбыз. Сиз колубузду эмес, өзүңүздү жарнама Бизнесин биткоин, тифкоин. Жарнама болгондон кийин да баары болуш керек. Мына ушундай кошумча бар болду. Кошумча жок. Мына ушундай Шайырлар командасына жарнама болуп өттү. Ал эми мына ушунун жыйынтыгын азыр биздин кесиптештер чечет. Алар кайсы командага канчалык упай берет болду экен. Чечип айтып коюшту. Азыр өзгөчө жарнама болду деп Шаңдуулар командасына бир упай беришти. Койчолор. Биз ошондо. Ооба, сиздер өздөрүнүн командасын Аралашып калат кезин. Аракет кылдык, Аракеттенип атабыз, бирок эми биз алдыга чыгып кетсек, уларга өзүбүздүн реклама эмес, биякта кылдык да биз. Өзүңөрдүн телефоңорду айтып. ошондон жаңы Инстаграм мындай деп. Өзгөчө кылабыл дедик, Мына ушундай, сиздердики дагы сонун болду, сиздердики дагы сонун болду, биздин кесиптештер. Эки жака тең белгилер келди, бирок өзгөчөрөөк деп Шаңдуулар командасына бир упай беришти. Коча коюлу дагы ошон менен жалпы эсеп 3-0 эсебинде келе жатабыз. Шайырлар. Эми биз улуу деп сыйлап атабыз да. Мен агам болот. Халка шоуда мындай улуу деген нерсе жок да. Азыр кийинки оюндарда аракет кылыңыздар, балким сиздер дагы. Эме деп атабыз го дейм. Кыргыз деп атабыз го, кыргызда ушундай го. Мейли аны таштайлы. Аны ташташ керек. Ал улуу деп жеңил берип койгон болбойт. Эки команда болуп аткандан кийин болушунча аракет кылыңыздар, Азыр кийинки оюнубузду анда баштай берели. Бул Алло доске деп аталат. Доскелерге чалабыз. Алло доске оюнунун шарты, урматтуу биздин оюнчулар. Азыр сиздердин тааныш адамдарга чалабыз. Бизде экранга суроолор чыгат, 3 жообу менен биргеликте. 30 секундтун ичинде ошол адамга чалып, суроону берип, жообун алып калганга жетишиңер керек. Жообун алар айтыш керек. Болгону эки команда бири-бириңерге тамга айтасыңар, ошол тамгадан башталган контактка чалыш керек. Жогоруда бизде Шаңдуулар командасы баштаган, азыр Шайырлар командасы сиздер баштайсыздар. Сиздер бул жака бир тамга айтыңыздар, ошондон башталган контактка чалыш керек. Биз бу жака тамга айтабыз, 30 секундта. П. П тамгасынан башталган Подружка. контакттарды караңыздар, экөөңүздөр. Пыр барбы, пыр? Бирөөңөр Көрсөтөбүзбү ошол тамга деп? Прям. Мен просто башкача жазып койгом да, атынчы. П'дан башталган болсо боло берсин, бизге атын эле айтып коюңуз болду. Болду. Кимиңиздер чаласыздар? Карындаш чалат. Кеңеш алсаңыздар болот.
Мен чалайын анда. Кимге чаласыз? Дос кызыма. Аты? Аты Перизат. Перизат. Перизатқа чалыңыз, үнүн чоңойтуңуз, микрофонго жакын кармаңыз дагы. Эфирде экениңизди эске алып айтып коюңуз, дароо. Анан ал алгандан баштап 30 секунд саналат. Чалдыңызбы? Чалатам. Үнүн чыгарып алыңыз. Экранда мынакей суроо чыкты. Айтайынбы? Ушуну окуп айтып бересиз. Алло, камера жакты карасаңыз. Алло, кандайсың? Мен азыр эфирдемин да. Түз эфирде. Анан суроо бериш керек болуп атат сагачы. Кайсы тилде эң көп сөздөр бар? Английский, китайский, турецкий. Тезирээк утулуп калабыз. Бирөөсүн айта берчи. Английский, турецкий, китайский. Не бар? Көп сөздөр. Кайсы тилде эң көп? Кайсы тилде? Турецкий, английский, китайский. Тез-тез. Китайский, наверное, да? Китайский. Убакыт бүттү. Мына ошентип жообун алганга да жетишип калды окшойт. Китайский деди, э? Ооба. Кайсы тилде эң көп сөздөр бар? Б варианты деп жооп берди, бирок тилекке каршы туура эмес болуп калды. Англис тилинде эң көп сөз бар экен. Мына ушундай. Негизи эле иероглиф боюнча дагы китайскийде, анан англис тилде канча тил бар экен? Канча сөз бар экен? Азыр сизге айтып берем, бир аздан кийин. Азыр бул жакты чалдырып алалы, экөөнүн тең жообун айтканга аракет кылабыз. Анда Шаңдуулар командасына сиздер бир тамга айтыңыздар. Т. Т. Т тамгасы берилди. Чалдым. Кимге чалдыңыз? Iya. Тамада Жанара. Тамара Жанара. Ты да? Ты деп жазгам. Алло. Үнүн чыгарыңыз. Жакуля кандайсың? Мынакей суроо чыкты. Жакуля, мен түз эфирде отурам. Саламатсызбы Жанар эже, биз түз эфирде отурдук эле, бизге бир суроо берип атат, ошого жообун айтып коесузбу? Сизге эме варианттарын айтам. Дүйнөдө эң көп аралдар кайсы өлкөдө бар? Индонезия, А. Б. Швеция, В. Мальта. Дүйнөдө эң көп аралдар кайсы өлкөдө бар? Асы Индонезия, Б. А. Индонезия дейт. Индонезия. Мен Сиз үнүн эмнеге чыгарып айтасыз? Чаркыңызчы. Индонезия дейт. Эмне болуп калды? Өчүп калдыбы, Индонезия деп айтты да. Индонезия деди. Мен оюмча Индонезия деди. Алло. Сиздин оюңуз боюнча кайсын айттыңыз? Индонезия. Телефон тилекке мага угулду, телефон тилекке каршы сыртка чыгып айтылган жок. Индонезия деп жооп берди. Дүйнөдө эң көп аралдар кайсы өлкөдө бар? Индонезия деп жооп берди. Тилекке каршы бул дагы туура эмес болуп калды. Анткени Швецияда бар экен. Швецияда 222 миңден ашык арал бар экен. Туура эмес болуп Ал калды. эми жогорудагы сиздин сурооңузга жооп бере кетели. Англис тилинде 1 миллиондон ашык сөз бар экен. Статистика карай турган болсок, ошондуктан ал жакта эң көп сөз мына ушундай деп айтылат экен да. Мына ушундай, биз Алло доски оюнунда эки жактын тең доскелери таап алган жок. Доскелер начар. Тилекке каршы эки командага тең эч кандай упай бере албайбыз. Өзүңүздөр билчү элеңиздер жоопторун? Жок. Мен биринчи булардын жообун билген, бирок өзүбүздүкүн билген эмесмин. Сиз билгенсиз. Түшүнүктүү. Оюнду уланталыбы? Улантабыз. Иә. Уланталы жагып атат, уланталы. Болду, жок менен. Болсо анда биз уттук. Жок, оюн бар, дагы да болсо. Азыр бул жерде ким канчалык мындай актёрдук чеберчилиги мыкты болду экен байкайбыз. Калпы чымбы оюнуна кезек беребиз. Калпы чымбы оюнунун шарты боюнча
Менде мына ушундай карточкалар бар. Ичинде калпы, чымбы деген жазуулар бар. Азыр сиздерге эки командага эки карточканы берем. Өзүңүздөр тандап аласыздар. Аралаштырып коеюн, Келиңиздер, бирди алыңыз. Экөө кетип бара жатат. Карап атасыз, карабаңыз. Келиңиз. Бири-бириңизге командалар көрсөтүңүздөр, экинчи командага көрсөткөнгө болбойт. Мына ошол карточкада жазылгандай бир окуя айтышыңыздар керек. Калп болсо калп окуя, чын болсо чын окуя айтасыздар. Бирок экинчи командага таптырбай айтышыңыздар керек. Сен жакшы айтат экенсиң. Мисалы, калп деген келсе, калп бир окуяны айтып бересиздер. Бирок экинчи команда ошонун калп экенин билбеш керек. Бул жерде баягы чын экенин да билбеш керек, актердук чеберчиликти ойнотуш керек да. Мисалы, калп айтып аткан болсоңуз, чындагыдай кылып айтып беришиңиздер керек. Бир жолу көрсөтүп көрсөңүз кандай кыласыз? Мен көрсөтүп берейинби? Мисалы, бир калп окуя айтам мен сиздерге. Сиздер бул окуям калппы же чынбы деп сурайм. Сиздер жооп бересиздер калп деп. Мисалы, калп окуя айттым да, калп деп келген. Сиздер таап алдыңыздар, калп болчу деп. Сиздерге упай кетет. Эгер бул окуяң чын болчу деп таап алган болсоңуздар, анда упай бирки командага кетет. Бирок таптырбаганга аракет кылыш керек. Таптырбаганга Бизге чын келип калса, чынды айтсак, булар чын деп таап алса, биз утулдук, Биз негизи элечи шанска эле карашыбыз керек экен да. Негизи силер билем да. Утулат экенбиз да, андай жагынанчы баары бир эметип кетесиз. Баштагыла дабайсыз. Бул жерде баягы сиздер утуп кетсеңиздер деле болот. Анткени шанс бар. Ооба, айтып берип коюу оңой эле болуш керек да, мындай окшоштуруп кичине. Анда азыр жогоруда бизде Шаңдуулар командасы баштаган, Жок, Шайырлар баштаган, азыр Шаңдуулар анда сиздерден баштайбыз. Ким айтат? Сен айтып берем. Мен өзүм болгон окуям, эме болгонда мен деген тиги бир жактан посылка алып келатып, жана көчөдө эле бир таксини тосуп алгамда, шашып келатыпчы. Анан тосуп алып тиги магазин жанына жетип түшүрүп, баягы посылканычы. Жок, түшүрө элекмин, түшүп, ушу жерден токтотуп коюңузчу деп водительге айттым да. Анан айтсам, ал водитель болсо токтотту да, анан мен багажыңызды ачып коюңузчу, багажыңыздагы тиги посылкаларды ала алайын десем, ооба, ачам дегенде угулганда, анан ал отурат, анан мен түшүп туруп эле багажын качан ачат десем эле турат, ачпайт да, анан мен ачайын десем, беккенде ача албайм да, анан ачып коелачы десем, тиги айдап кетип атпайбы? Мен болсо аркасынан молодая гвардиядан кетип бараткам. Чуурга апартам, моончалык чуурга апартам да, күзгүсүнөн деле караса көрүнбөк да. Анан күзгүсүнөн көрдүк экен десем, көрбөптүр да. Чуркап бартам, анан уже Фрунзеге жетиптир, бурулдум. Экасынан көчүргөн. Жок, бурулдум. Анан бурулуп туруп, анан минтип карасам маршруткалар өтүп баратат, анан аркамда бурулуп дагы эле кетип бартам, уже Калга Киевден өтүп калганда, жетпей калдым го деп жайлап каласам, аркамда бир жүрүп келатканда, анан көрүп калды окшойт, ал зуу айдап өтүп кеткен, анан тиге барып туруп, токтотуп туруп, артыңда бир кыз кечке монтотот. Үмөталиевадан өтүп туруп, тиги кайра келип, анан мен тиги газ куймакмын, машинама шашыратып кетип калган турбаймын да, анан кайра мен местама алып келип койгон да. Кайра алып келип. Кайра алып келип койгон. Мен бул окуя калпы, чынбы? Чын окшойт, да көздөрүң күйүп атат. Мындай жүгүрүп баратканын элестетип атам, жетпей калганды элестетип. Чын окшойт. Баш жагында айтып берип атканда. Бирок баш жагын айтып берип атканда, арка багажда атканда мен бир аз калп колуп аткам, анан жанагы байке аркасынан кууп барган уже чын экенин ишенип калдым да. Бул чын акыркы жообуңуздар. Карточкаңызды көрсөтүп коюңуз анда. Бул чын. Мына ушинтип Шайырлар командасы таап алышты. Ал эми азыр эми утуп алды өтүкпү? Мен айтпадым, утулуп коелучу деп. Сиздердин окуяңыздар? Сиз айтып бересизби? Жок, сен айт. Сен айт. Бир окуя болду да, эртең менен эрте турам деп кеч калдым. Анан бир жерге баратып пробкалар болду. Анан парковка жерин таппайм. Анан улам чалып атат да, эжемчи. Келтасыңбы деп чалып атат. Анан жолдо эле баратып, место таппай эле жетпей калдым да.
Анан барып аягында жетип эжемен тил угуп, бирок бир жерге да аябай кеч келдик. Ошол калппы же чынбы? Sen bugün gel. Yaka gel. Çok gitmeyin. Сиздер жооңуз калп э? Калппы? Карточкабыз. Акыркы Жакшылап жолу ойлонуп көргүлө. Калппы же чынбы? Бул жерде Калпы же чынбы? эркек майкемди сыйлап коелу. Байкем айтып атпайсыз сразу. Жок, калп. Kalp. Hemen biznesmenler kalp aytат. акыркы жооңуздар калп. Kalp деп коелу дагы утуп. Көрсөтүп коюңуздар. Sen özüň эле билгиси койбодуң ба? Мен да сизди билет экем да, ошо таба албадым. Сиз да мени билеткенсиз. Мен айткан болбок экен. Мен айтсам болобу? Кайра баштан болчу. Ошентип эки жак тең бир экен таап алышты. Демек, калппы чынбы оюнунда эки тарапка тең бирден упай бердик. Койчобулар. Нолдон чыгып алып көргүлө. Жок дегенде. Тупой демейсиңер эми. Азыр оюнду уланталы, балким кийинкисинде дагы көбөйүп калаттыр, э? Кийинки оюнубуз бул оозумдан окуу деп аталат, кызыктуу оюндарыбыздын бири. Аны эмесе оозумдан окуу оюнуна кезек келип жетти. Азыр Шайлар командасы ойнойт. Экрандан ар кайсы сөздөр чыгат. Умар, сиз оозуңуз менен гана айтып бересиз. Каныкей табыш керек. Колуңузду кыймылдатып жиберип көрсөтпөңүз, э? Тура эмес деп табабыз. Убакыт кетти. Биринчи сөз. Үнүңүздү чыгара берсеңиз болот, бирок кыйкырбаңыз. Уч. Кыймылдатпаңыз колуңузду. Учту? Учту? Уч. Колду кыймылдатмаң болбойт. Учту. Кыйкырбаңыз. Очук. Кийинкиси. Борсок. Айыл. Көз. Айыл. Kulağın kıyım. Жок, оккан жокмун чын эле. Айыл. Акча. Кийинкиси. Музыка. Музыка. Молодец. Кыймылдатпаңыз, э? Siz oturun hazır, e? Men aytayın. Kan. Reç menен. Кант. Çok kan. Ат. Kan. Кийинкиси. Таң. Uzun. Кол менен көрсөтүп койгончу. Бол біткен да. Uzun. Очук. Очур. Uzun. Убакыт бүттү. Kol beni Мына bol ошентип Мындай эле дегенде ошол калат экен, э? Kol beni bol bіткен. Айтайын Уч десем. дебе десен туура тапкансың Мына да, че? ошентип Уч деген сөздү оозундан кошпой калдың да. Оюнун азыр Шайлар командасы ойноду, бир сөздү туура таба алышты. Азыр Шаңдуулар командасы ойнойт, алар канчаны табат болду экен, алдыга жылабыз. Урматтуу биздин катышуучулар, Жылдызбек мырза, бизди угуп жатасызбы? Десем уккан жок. Анда биз баштай берели. Зульфия, колуңузду кыймылдатпайсыз, э? Кеттик анда. Сумка. Юбка. Сумка. 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 Кийинкиси. Алтын. Ya. Araç. Кийинкиси. Программа. Программа. Bu da. Кийинкиси. Самсы. Arslan. Кийинкиси самсы. Шакек. Alato. Шакек.
Ша, кек, ша, ш. Ата. Ш. Арыстан арай. Штанга. Балбан. Балбан. Я. Тамак. Я, бала. Кийинкиси дейт. Açkıç. Урушпай айтчы. Açkıç. Артист. Açkıç. Априс. Я. Укуш сөздөр. Түнде сондай эле Сен де қатысың түсінесің. Арыстан арай бармай. Неге де? Сізден укуш сөздөр Sumka чыкты. de otamında. Sumka de oydu. Сен не төлеп Чынын эле қандай ошондой эле болдың? көрүнүп Ошондой көрүнөт да. эле анан аягы билинбейт экен. Саған қарағанда Умардың кішкене сонун айтып отқан да. Ben naburat sizge reç menen aytıp berdim. Oğuzumdun reçimden. Мен сонун айтып Жакшы эле айтып берип атты, сизге болгону билбей атты, угубай атты. Мен дүлөлөрдүн Барынан дагы Арыстан алай дегени сонмо. Meli utulup koyuldu. мен дүлөлөрдүн баркын эми билдим. Кулак Özüm borum esli kaldım. Чын эле ошондой экен да. Мына ушундай оозумдан окуу оюну сонун маанайда жыйынтыкталат. Жогоруда шайырлар командасы бирди жок дегенде таап алышкан болчу. Ошону менен бул оозумдан окуу оюнунда бир упай шайырлар командасына кетти. Кош апыңыздар. Акылдуу экенбиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Мына ушинтип сонун маанайда бүгүнкү эфирибиз дагы жыйынтыкталайын деп атат. Эфир жактыбы оюндар? Sonun. Özgöçe akırk oyun aybay çok. Ооба, мен да аябай. Оюнда кулагы катуулардын баркын эми түшүндүм. Оозу кыймылдаткандай эле сезилип экен да. Мына ушундай ошентип жалпы эсепке келе турган болсок, Шаңдуулар командасында 4 упай, ал эми Шайырлар командасында 2 упай менен 4-2 эсеби менен азыр алдыда Шаңдуулар командасы чыкты. Колча коңуздар дагы бүгүнкү эфирибиздин жеңүүчүлөрү аталышты. Келиңиздер, сиздерге ушундай белектерибиз бар. Иллюзионго барып ойноп келүүгө 2ден киши чакыруу сертификаттары. Колча коңуздар. Бүгүнкү эфирибизде Шаңдуулар командасында Жылдызбек Султанкулов жана Зульфия Бейшеновалар болду. Колча коюңуздар. Ал эми Шайырлар командасы дагы сонун оюн көрсөтүштү. Бүгүн бизде Умар Медетбеков жана Каныке Туратбековалар болду. Колчабалар. Сиздердин келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Эфир жаккан болсо аябай кубанычтамын. Кийинки эфирди дагы чакырабыз, Чоң рахмат буюрса. Бардык биздин көрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.